мындагы кыздын кесибин окубай тикенчилик окуп мындан керемет иштерди жаратат дегендей. жок, муну деген эми биринчи баягы алга кадам таштап аткан кезде деген чын эле ишин ырдагандыгым үчүн өзүмдүн апам ушундай маданияттын кишиси болгон, өзүм апам көп ырдаган. Шайра Кийизбаева эжеке менен кошо ырдаган. Апамчы эмедеги театральный институттуку Алматыдагычы. Анан ал киши өзүнүн кесиби менен иштей албагыдан кийин атам экөөнүн кесиби бөлөк болгондуктан кесиби менен иштей албай калды дагы, мени да ошого уруксат бербей койду. Өздөрү үйдөн бизди ар бирибизге деген ырдан мындай баардык нерседен тарбия берип ырдатып, анан ушундай даярдап коюп туруп анан эң акырында деген отказ беришти да, жок сен муну кесип менен барбайсың кыз бала болгондон кийин. Мен анан ошондон кийин анан атамдын кесибин тандап ушул жумушта иштеп, бирок деген азыркы эмене ыраазы болуп атам. Сиздин жолдошуңуз барбы, канча балаңыз бар? Жолдошум бар, 3 балам бар. 2 уул, 1 кызым бар. Байке эмне Байке экөөбүздүн кесибибиз бир. Ал киши дагы менде инженер болуп иштейт, өзү деген Таш Тоо айыл өкмөтүндө ошол деген СПАнын жетекчиси болуп иштейт. Кызым болсо ушундай менден өтсө керек, кол өнөрчүлүк менен ушул көп алектен этейин, анан ушу кызым дагы ушу баардыгын тегет да. Өзүм истейм. Булар көкөлөрдү өзү негизи деген коштон жүндөрү. Могутке деген аккун каздыгы бар бул жерде. Кадимки эле деген жүндөрдө натуральный жүндөр. Мындай тыпындай. Эметкенсиз да, муну кандай болуп? Мону атайын ушунчу билинбестен шурлап койдум. Анткени жана деген кээ бир жерде зымдарга мындай эметилип атат да. Анан көркөмдө эч ким айтпайт, мындай салмак кийер экен, анан мындай экен деп өтө жакшы да. Анан ушу бир тебетейди канча күндө тигесиз, канча күндө чөкөттөп, бүтүн коюп. Бир күндө азыр деген просто кыздардын баары ушул заказ берип анан кээ бирлердин кийим деп кылгандары бар. Алып атышат. Эми ошондо эгер мындай сыр болбосочу, мен мону канчага баалайсыз? Мен азыр кыздардын эмесине жараша эле 3000ден берип атам. Анткени өзүм дагы ошого бачмырап коюп башырак деген. Бачым эле бир күндө деген бүтүп коем чындыгындачы. Көп нерсени ошо мамам мага үйрөттү. Тамакты кандай жасаш керек, ошол убакта эле жүзүндө кандай кириш керек, ушундай жакшы нерселерди үйрөттү. Мен мага азыр аябай жакшы жардам болду. Өзүм турмуштамын, бүт жерде конок тоскон жерде, эметкен жерде элдин баарындай баардыгы эле ыраазы болуп кечет. Бул деле баягы өзүм бала кезден бул өнөрдү негизи кичинекей менен эле Алла Таалам берсе керек, ошон үчүн кичинекей менен колдонуп, ал кезде деген биздин убагыбызда жүндү кадимки эле кийизди деген этиптеп, оюп, андан кийин ушинтип деген шырдак апалары шырдак бышырып, шырдак жөрмөк эме кылат элек да. Эми ал шырдактардан чындыгында үйгө сактап кала алган жокмун, анткени заманбап эмелер болуп атат эле. Анан эми оорукин деген өзүмдүн машинам бар, жолдошумдун машинеси бар. Анан ошолорго деген азыркыдай кылып тигип, отурушуна деген чехол кылып тигип коеюн деп өзүм аракет кылып ушундарды жасап аттым эле. Элечек эле деген 20 метрден бир топ оордукту кармамак турсун, чачпак да болгон. 1,5 килограммдан 2 килограммга чейин чачпак болгон. Алардын баардыгы